11 бөлүм. Сулайман падыша фараондун кызынан башка жат жердик көп аялдарды Мааптык, Амондук, Эдомдук, Сидондук, Хеттик аялдарды сүйдү. Теңир Ысрайыл уулдарына ал элдер жөнүндө алар силердин жүрөгүңөрдү өз кудайларына буруп кетпеш үчүн аларга кошулбагыла, алар да силерге кошулбасын деп айткан эле. Сулайман аларды сүйүп, аларга жүрөгүн берди. Анын 700 аялы, 300 күң аялы бар эле. Ал аялдар анын жүрөгүн ээлеп, жолдон чыгарышты. Сулайман каарып калган мезгилде аялдары анын жүрөгүн башка кудайларга бурушту. Анын жүрөгү атасы Дөөттүн жүрөгү сыяктуу Кудай Теңирге толук берилген жок. Сулайман Сидондуктардын кудайы Ашерага жана Амондуктардын жийиркеничине Милкомго кызмат кыла баштады. Сулайман Теңирге жакпаган иштерди кылды. Атасы Дөөт сыяктуу Теңирди толук ээрчиген жок. Сулайман Иерусалимдин чыгышындагы тоого Мааптыктардын жийиркеничине, Кемошко, Амондуктардын жийиркеничине, Молокко арнап буткана курду. Өз кудайларына арнап жыпар жыттуу зат түтөткөн жана курмандык чалган баардык жат жердик аялдар үчүн ал ушундай кылды. Эки жолу келген Ысрайылдын Кудай Теңиринен жүрөгүн алыстаткандыгы үчүн Теңир Сулайманга каарданды. Теңир ага башка кудайларды ээрчибөөнү буйрук кылды. Бирок ал Теңирдин буйругун аткарган жок. Ошондо Теңир Сулайманга мындай деди: "Ушундай кылганың үчүн, менин келишимимди, сага буйруган мыйзамдарымды сактабаганың үчүн сенден падышачылыкты тартып алып, өзүңдүн кулуңа берем. Бирок атаң Дөөт үчүн мен муну сенин убагыңда кылбайм. Аны сенин уулуңдун колунан тартып алам. Бирок падышачылыкты толугу менен тартып албайм. Өз кулум Дөөт үчүн, өзүм тандап алган Иерусалим үчүн уулуңа бир урууну берем." Ошентип, Теңир Эдом падышасынын тукумунан Эдомдук Адатты Сулайманга душман кылды. Дөөт Эдомдо жүрөгүндө аскер башчы жояп өлтүрүлгөндөрдү көргө койгону келип, Эдомдогу эркек аттуунун баарын кырып салганда, Жояп менен ысрайылдыктар Эдомдогу эркек аттуулардын баарын кырып бүткөнчө, ал жерде 6 ай жашап турушкан. Ушул Адат жана анын атасына кызмат кылган бир нече Эдомдук Мисирге качып кетишкен. Ошондо Адат кичинекей бала болчу. Алар Мидиан жеринен чыгып, Паранга келишкен. Анан алар Парандан кишилерди алып, Мисирге, Мисир падышасына, Фараонго келишкен. Фараон ага үй берген, кызмат акы белгилеген, жер берген. Адат Фараондон чоң ырайым тапкан. Андыктан ал ага өзүнүн аялы Ханыша Тахпенестин сиңдисин аялдыкка берген. Тахпенестин сиңдиси ага Генубат аттуу уул төрөп берген. Аны Тахпенес Фараондун үйүндө тарбиялаган. Генубат Фараондун балдары менен бирге Фараондун үйүндө жашаган. Адат Дөөттүн ата бабаларына кошулганын жана аскер башчы Жояптын өлгөнүн укканда, Фараонго "Мени кое бер, өз жериме кетейин" деген. Фараон ага "Өз жериңе кеткиң келгидей, менин жеримде бир нерсеге муктаж болуп жатасыңбы" деген. Ал "Эч нерсеге муктаж болгон жокмун, бирок мени кое бер" деп жооп берген. Өз мырзасы Соба падышасы Ададезерден качып кеткен Элияда уулу Резонду да Кудай Сулайманга душман кылды. Адедазар Дөөттөн жеңилип калганда, Резон тегерегине кишилерди топтоп, каракчылар тобунун жетекчиси болуп алган. Алар Дамаскка барып отурукташып, Дамаскта бийлик кылышкан. Ал Сирияга падыша болуп алып, Сулаймандын өмүрү өткөнчө Исрайылга душман болду. Адат кылган жамандыктан тышкары ал Исрайылга дайыма зыян келтирчү. Эпрайым уруусунан Сирейдалык Небат уулу Жарубам Сулаймандын колу падышага кол көтөрдү. Анын жесир калган энесинин аты Серуя. Анын падышага кол көтөргөнүнүн себеби мындай: Сулайман Мило сепилин куруп, атасы Дөөттүн шаарын оңдоп жатты. Жарубам эр жүрөк жигит эле. Сулайман бул жаш жигиттин ишке жөндөмдүү экендигин байкап, аны Жусуптун тукумундагы жумушчуларга көзөмөлдөөчү кылып дайындады. Ошол убакта Жарубам Иерусалимден чыкты. Ага жолдон Шилолук Акия пайгамбар жолукту. Анын кийими жаңы эле. Талаада алар экөө гана болчу. Акия кийимин чечип, аны 12 бөлүк кылып айырып салды. Анан Жарубамга мындай деди: "10 бөлүгүн өзүң ал, анткени Ысрайылдын Кудай Теңири мындай дейт: Мына, мен Сулаймандын колунан падышачылыкты тартып алып, 10 урууну сага берип жатам. Ал эми ага
менин кулум Дөөт үчүн жана бүт Ысрайыл урууларынын ичинен мен тандап алган Иерусалим шаар үчүн бир уруу калат. Анткени алар мени таштап Сидон кудайы Ашерага, Маап кудайы Гемошко, Амон кудайы Милкомго табына башташты. Менин мыйзамдарым менен буйруктарымды сактаган атасы Дөөттөй болбой, менин алдымда мага жакпаган иштерди кылышты. Менин жолум менен жүрүшкөн жок. Мен анын колунан бүт падышачылыкты тартып албайм. Менин мыйзамдарым менен буйруктарымды сактаган, өзүм тандап алган кулум Дөөт үчүн мен аны өмүрү өткөнчө өкүмдар кылып калтырам. Бирок падышачылыкты анын уулунун колунан тартып алып, сага 10 урууну берем. Өзүмдүн ысымым болуп туруш үчүн тандап алган Иерусалим шаарында менин алдымда кулум Дөөттүн чырагы түбөлүккө жаркырап туруш үчүн анын уулуна бир урууну берем. Мен сени тандап алдым. Сен жүрөгүң каалаган нерсенин баардыгынын үстүнөн бийлик кыласың. Ысрайылга падыша болосуң. Эгер сен менин кулум Дөөттөй болуп, мен берген осуяттардын баардыгын сактасаң, менин жолдорум менен жүрсөң, менин көз алдымда мага жаккан иштерди кылсаң, мен берген мыйзамдар менен буйруктардын баардыгын аткарсаң, мен сени менен болуп, Дөөттүн үйүн тургузгандай, сенин үйүңдү бекем тургузам. Ысрайылды сага берем. Мен Сулайман үчүн Дөөт тукумун басынтам, бирок түбөлүк эмес. Сулайман Жаробамды өлтүргүсү келди, бирок Жаробам турду да Мисирге, Мисир падышасы Шишакка качып кетти. Ал Мисирде Сулайман өлгөнгө чейин жашады. Сулаймандын калган сөздөрү, кылган баардык иштери, акылмандуулугу Сулаймандын иштери жазылган китепте баяндалган. Сулайман Иерусалимде бүт Ысрайылга 40 жыл падышачылык кылды. Сулайман ата бабаларына кошулду. Сөөгү атасы Дөөттүн шаарына коюлду. Анын ордуна уулу Рехабам тактыга отурду.